Кече соц тармакта камактагы саясатчы Азимбек Бекназаровдун сизге жолдогон кайрылуусу чыкты. Анда тоо этерин айтканда, Рамазан айында бири-бирибизди кечиришели. Кемпир-абад иши боюнча камакта жаткандарды чыгарыңыз деген ой айтылыптыр. Бул кайрылуу боюнча кабарыңыз бардыр. Кечиришели, ич жыгылыш бололу деген кайрылууларын мен да окудум. Бирок анын тагдырын мен чечпейм. Сот менен прокурор чечет. Бекназаровду колунан жетелеп барып түрмөгө мен салган жокмун да. Аңыраңдап шаңыраңдаган бойдон барып өзү кирип кетти. Өзү эле эмес канчалаган жаштарды кошо сүйрөп кирип кетти. Алардын убалына калды. Келип аткан Кемпир-абадты кетип атат деп сакалдуу башы менен жалпы элди адаштырганга аракет кылды. Биз Кемпир-абадтын 50% ээ болдук да. Азыр Өзбекстан тарап 3, биз тараптан 3 кишиден болуп, тең-бетең башкарып олтурабыз. Түбөлүк тең-бетең болот. Буга чейин 1 километр жакындай албайт элек. Уңгартоо, Гавасай айылдардын ичиндеги талаш жерлерден баары биз тарапка өттү. Анан Бекназаровго дагы эмне керек? Жөн гана өзүнүн арам оюн, жеке кызыкчылыгын ишке ашырайын деген ыплас максатын төбөдө Кудай деле көрүп турат. Илгерки заманың өткөн, бас сенин ордуң түрмөдө деп алып барып киргизип койдук деп ойлойм. Болбосо, биз чечкен чек ара маселеси боюнча бизге медаль берсе жарашат эле. Тарых өзү баа берет бул маселеге. Мындан бир нече күн мурун Азимбек Бекназаровдун ага улай эле кармалгандардын башкаларынын туугандары акцияга чыгып, камактагыларды кое бербесеңер, орозо ай бүткөндө митингтерге чыгабыз деген билдирүү кылышты. Орозо ай бүтсө, өлкө митингтердин кучагында калбайбы? Митингтерден коркпайбыз. Жеке кызыкчылыктарын ишке ашырыш үчүн митингге чыккандарды көрүп качып, же жашынып олтуруп алчу мен эмесмин. Эгер мен мамлекетти тоноп, жакындарымды майлуу жерге коюп, мамлекетти кризистен сазына батырып атсам корксом болот эле. Тескерисинче, командам менен күнү түнү дебей, кара жаныбызды карчырып иштеп жатабыз. Кекир тегинен сазга баткан мамлекетти эмараң саздан сууруп чыктык. Бажы салык системасындагы уурулукту жоюп, бюджетти дээрлик 3 эсеге жакын көтөрдүк. Болбосо азыркыдай өнүгүүнү бул жака коелу. 2020 эле чет жактардан кредит алып, эмгек акы менен пенсия пособияларды жаап калган акыбалга келип калбадык беле. Сырткы карыздан кантип котулабыз деген курч көйгөй деле талкуулап калбадык беле. Же эс тутумубуз ушунча кыскабы? Эгер мурдагыдай эле уурдап эле жашаган заманыбыз жакшы экен деп митингке чыккандар болсо, башынан сылап олтурбайбыз. Жооп катуу болот. Анткени наша дело правое. Элдин көпчүлүк бөлүгү аларды колдобойт, бизди колдойт. Көпчүлүккө башы иш керек. Митингтерге чыгабыз деген мындай билдирүүлөрдөн кийин соц тармакта буларды айтылуу Райым Матраимов каржылап жатат деген пикирлер көп айтылды. Бул боюнча сизде маалымат барбы? Райым Матраимов өз кезегинде кылмыш чөйрөсү менен байланышта болгону айтылып келет. Райым Матраимов каржылап атат деген маалымат туура эмес го дейм. Бизде андай маалымат жок. Мен Райым Матраимовду бир эмес 2 жолу кабыл алгам. Биринчисинде мыйзамдагы оору Гөлбаев экөөнү кабыл алгам. Ал жолугушууда Камчыбек Кыдыршаевич да болгон. Ошондо Гөлбаевга катуу эскерткем. Эски заманның арды унуткула, элди бизнесмендерди тонобогула, криминалдар бири-бириңерди өлтүрбөгүлө, саясатчылардын, инвесторлордун бир тал чачы түшпөсүн. Мындан ары тынч, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жашагыла деп. Тилекке каршы элди тоноосу токтободу. Базарларда майда чүйдө бизнестерге чейин үлүшкө олтуруп алыптыр. Кээ бир бизнесмендердин мүлктөрүн тартып алган фактылар аныкталды. Экинчисинде Райым Матраимовдун өзүн кабыл алып, 2 миллиард төлөдүң, элдер арада соода борборуң, 10 батириң жана башка оокаттарың мамлекетке өттү. Эми мындан ары тынч оокатыңды кыл, криминалдарга аралашпа, алар менен дос болбо деп айткам. Тилекке каршы байланышын үзбөптүр да. Атайы кызмат анын криминал менен байланышкан иштерин таап чыгышты. Мурда эми өз эрки менен 2 миллиард төлөгөндөн кийин деп канча мүлкү бар экенин андан ары казган эмес. Бул жолу башкаларга каттап койгон мүлктөрүнүн баарын таап чыгышты. Мамлекеттин пайдасына өткөрүп атышат. Депутат Шайлообек Атазов президент кабыл албайт деген наразылыгын билдирди. Бул боюнча пикириңиз? Мен депутаттарды эле эмес, элдин баарын кабыл алып жүрөм. Аксы окуясынан баштап апрель, июнь, октябрь окуяларына жабыр тарткандарды, аксакал, көк сакалдарды кабыл алдым. Баарына сылык мамиле жасайм. Эскертем, анын эле менин эскертүүмө көңүл бурушпаса, өздөрүнөн көрүшсүн.